Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Фуларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр деген Бишкектин четиндеги Арашан айылына келдик. Бул автобустар турган үйдү болсо, биз ушул 2023-жылы өтүп кеткен жазында куруп бергенбиз. Бул үйдүн курулуп жаткан жөнүндөгү бат болгон кыскартылган видеосу биздин TikTok'то 1.100.000 бүгүнкү күндө ашык просмотр алды. Жана ошол жерде Instagram'да, YouTube'да аябай көп мындайча айтканда талкуу жүрүп жатат да. Бул үй деген 1 жыл салыныптыр, неге жай салынган депчи. Анан ошол себептен биз сиздерге бүгүн ушул үй жөнүндө кенен атайын обзор тартып берели дедик. Үйдүн ичи кандай бөлүнгөн, канча бөлмө бар, канча мөөнөттө бүткөн жана кандай десем, негизи эле үй жөнүндө кененирээк силерге маалымат айтып берели дедик. Биз менен болуңуздар. Мынакей, биз азыр үйдүн эң негизги маңдайкы бетине келдик. Өзүңүздөр көргөндөй фундаменти болсо, бул биздики атайын жанакы фундаментный блоктор менен жасалган. Ошондой эле ушул жерде эң негизги үйгө башкы кире бериши көрсөңүздөр болот. Азыр биз сиздерге болсо үйдү мындай бир айланып, үйдүн артында эмнелер жайгашкан экенин, террасасы бар экенин, жок экенин көрсөтүп беребиз да. Мынакей, үйдүн бул жак каптал бетине өткөндө мондай болгон кенен терраса бар да. Ушул жерге кардарларыбыз келечекте буйруса жайкысын, ушул жерде чай ичип, кофе ичип, китеп окуп, кыргыздын сонун болгон тоолору менен мындайча айтканда суктанып, эс алганга мүмкүнчүлүк алат. Мына көрдүңүздөр, биз болсо ар бир салынган ушу үйлөрүбүздүн террасаларын сырткы бетин обшивать этип, ушундай фасадный материал менен, анан террасанын үстүн болсо вагонка менен кооздоп кетебиз. Жана анан бул жерде сип панелден жасалган самодельный лестница бар экен. Аны менен монтуп түшүп кетсек болот. Мынакей, кирдик. Биз дальше кетип баратканда могул жер азыр конок тозуучу залдын панорамный терезеси. Биз эми андан дагы өтүп, арткы бетине өтөбүз да. Арткы бетине өтсөк, үй келип туруп, мондай болгон узун болгон атайын кыргыздар билесиңер, очоккана деп коет. Ошол очоккана үйгө кошо жасалып кеткен. Мынакей, бул жерде чоң очокканасы бар. Биз бул очоккананы дагы силерге кененирээк видеонун үйдүн обзор кылып тартып кетебиз да. Бул жерде болсо складское помещение, бул жерде болсо чакан эжекебизге ушундай кийим тиккенге швейный машинка жайгашылган кабинет деп айтсак болот. Жана ошондой эле бул жакта байкебиздин өзүнүн мастерской жана сыртта жайгашкан ажыратканасы бар. Эми биз болсо сиздерге үйдүн ичин азыр көрсөтүп тартып беребиз. Биз азыр негизги жана жогоруда айткандай эле үйдүн кире беришине келдик. Вагонка менен мынакей террасанын үстү обшивация этилген, бул крыльцонун үстү. Жана ушундай болгон брондолгон эшик коюлган. Өзүңүздөр көргөндөй терезелерине болсо ак пластик коюлган дагы жана брондолгон эшик коюлган. Эми кээ бир учурда комменттерде жазып калып атышат, бул брондолгон эшик эмес депчи. Брондолгон деп эшик деп атап коюшат да, бирок бул кадимки эле базарда сатылган эшиктер. Сиз кааласаңыз 20 000 сомдугун, кааласаңыз 30 000 сомдугун, кааласаңыз 100 000 сомдугун тандасаңыз болот. Ошого жараша үйдүн баасына мындайча айтканда өйдө жыгылдый болуп баа таасир этет. Бисмилла деп биз үйдүн бетине, үйдүн ичине киргенде, мынакей негизги мындайча айтканда прихожка деп коебуз го, орусча айтканда кире бериш, тамбурга киребиз. Тамбурга киргенде өзүңүздөр көргөндөй отделкасы бүткөн. Бул жерде стилистический, мындай дизайнерский күскү бар да. Андан кийин болсо биз үйдүн бияк бетине кирсек, бул жерде мынакей кичинекей гардероб же болбосо бул жерге бут кийим, сут кийим тизип койсо болот. Азыр болсо мынакей душка коюлчу оокаттар турат, жана ушул жерде электрощит болот да. Бул мындайча айтканда гардероб. Прихожкадан болсо биз үйдүн негизги бөлүгүнө киребиз. Негизги бөлүгүнө киргенде эле бизди ушундай болгон абдан кенен болгон мондай панорамный от пола башталган, мынакей көрсөңүздөр болот. От пола башталган чоң панорамный терезеси менен террасага чыккан сонун болгон тоого карагылачы, сонун вид ачылган
мындай холдон көрсөңүздөр болот. Сонун тоого мындай сонун бир вид ачылат. Жана ушул жерде жылуу жумшак байкебиздин кыздары, балдары, биздин бөбөктөрүбүз мондой болгон чоң панорамный телевизордо кино көрүп отурушат. Келечекте бул жерге чоң диван коюлат дагы, буюрса толук мүмкүнчүлүк ачылат. Андан кийин болсо бул жерде дагы бир уктоочу бөлмө десек болот бар. Бул жерге болсо Аскат байкебиздин үйдүн ээсинин апасынын бөлмөсү, себебинде улуу кишилер болуп калса, дайыма биринчи этажда өзүнчө уктоочу бөлмө болгону абдан жакшы. Жана ар бир үйдө сизде эмне болуш керек? Сизде санузел болуш керек. Мынакей бул жерде өзүнчө кенен болгон санузел жайгашылган. Азыркы учурда бул жерде санузелдун акыркы иштери бүтүп жатат. Мынакей көрдүңүздөр, кафель коюлган, өзүнүн эле ваннаны койчу иштери калган. Биз андан тышкары бул жерде лестничный площадка турат, өзүңүздөр көргөндөй. Лестничный площадканын астындагы мондай кылып сиз кааласаңыз өзүңүзгө керектелчү буюм койчу дагы бир кладовка катары колдонсоңуз болот. Анан эми баарыбыздар билгендей, кыргыз болгондон кийин кыргыз дайыма конок тосот да, куда тосот, мындайча айтканда кыз узатат. Ошон үчүн бизге эмне керек? Бизге кенен болгон конок тозуучу бөлмө керек. Мынакей биз азыр эң негизги үйдөгү коноктун баарын сый көрсөтчү бөлмөгө кирдик. Бул жолу болсо абдан кенен эле ушул жерге стол жайып, Кудай буйрса келечекте байкебиз кыздарын кудага мындайча айтканда күйөөгө берип, жана келин тосуп алчу жер. Бул жерден дагы чоң панорамный терезе турат. Мынакей көрсөңүздөр болот. Мен силерге атайын жеңебиз жаман көрбөсө пардасын ачып көрсөтүп коеюн. Мынакей чоң панорамный терезе менен сонун болгон кыргыздын керемет тоолоруна мындайча айтканда көрк ачылып турат да. Мынакей чоң кенен зал же болбосо конок тозуучу бөлмөсү. Жана ошондой эле бизде эмне керек? Ар бир үйдө кухня керек. Биз азыр эми түз киргенде мынакей бул кухняга киребиз. Саламатсыздарбы? Бул жерде үйдүн ээлери Аскат байкебиз, апабыз жана жеңебиз отурушат. Бул жер болсо азыркы учурда столовый, ашкана катары колдонулат экен дагы. Жана бул жерден биз негизги летний, жайкы очоккана же кухняга чыгып кетсек болот. Биз жана силерге сыртынан көрсөтүп бергенде, мындай айланып келгенде көрсөткөм, ушундай очоккана бар деп. Мына көрдүңүздөр да, бул жер жайкысында, кышкысында колдоно бергиле болгон абдан кенен очоккана бар. Бул жерде да жеңебиз чыны жууп, куда тосуп, келин балдар кызмат кылып атканда байкебиз аларга скучно болбосун деп чоң телевизор коюп кеткен экен. Мына көрдүңүздөр, үйрөнүш керек Аскат байкеденчи. Мындай жеңелерге дагы камкор болуп, мындайча айтканда условия создавать этип бергенди. Бул жерде болсо өзүңүздөр көргөндөй сонун очоктор турат. Бирок баса белгилеп кетчү нерсе, бул очокторду биз салган эмеспиз. Биз негизги эле үйдүн сиптен үйүн салып беребиз да. Бул жерин болсо Аскат байке өзү кошуп кеткен. Андан кийин болсо биз сиздер менен азыр экинчи этажды көрсөтөлү. Экинчи этажга чыксак, экинчи кабатка көтөрүлчү лестничный площадкага келдик. Бул жерде болсо көтөрүлүп келебиз. Мынакей биз лестницанын темир каркасын жасап кеткенбиз. Анын үстүнөн болсо кардарыбыз өзү сыртын мондай кооздогон атайын нерселерин коюп, жана ошондой эле бул обойларды, отделкасын, ички эшиктерин кардарыбыз өзү койдурган да. Биз болсо ошол под евро ремонт деңгээлге чейин жасап беребиз. Мынакей биз экинчи этажга көтөрүлдүк. Экинчи этажга көтөрүлгөндө экинчи этажда дагы кенен холл бар. Азыркы учурда жеңебиз, эжекебиз бул жерде оранжерея катары колдонуп аткан экен, өзүңүздөр көргөндөй сонун гүлдөрдү өстүрүп. Ал эми кааласа, бул жерге дагы телевизор коюп, бул жерге да диван коюп, бул жерде дагы холл катары колдоно берсе болот. Андан кийин болсо үйдүн ээсинин бөлмөсүнө кирели. Үйдүн ээсинин бөлмөсүнө киргенде болсо, мондай болгон сонун гүл түрүндөгү лампа бар экен, кыргызча кантип аталат, чырак деп аталабы? Ушундай бар экен, аябай сонун болгон кызыл түздөгү чоң терезеси менен. Анан азыркы учурда мастер спальня деп коет. Бул эми толук мастер спальня эмес, бирок ошентпесе дагы бул жерде чоң гардеробко атайын место бар да. Келечекте шкафтарды койсо, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Абдан кенен бул жерге шкафтарды коюп койсо, келтеген гардероб болуп калат. Жана ушул эле гардероб комнатасынан биз экинчи этаждан чатырга чыгып кеткенге атайын люк калтырып кеткенбиз. Мынакей бул ата эненин үйдүн ээсинин өзүнүн бөлмөсү. Андан кийин болсо биз Аскат байкебиздин кызынын бөлмөсүнө кирип жатабыз. Мынакей бул жерде болсо двухместный спальнясы бар экен, ошондой эле чоң гардеробу бар экен.
бул жерде болсо будуар деп коет, же болбосо туалетный столик деп коет. Кыз кишилерге боенуп, мындайча айтканда макияж жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Жана ошондой эле дагы бир чакан телевизор бар экен. Мынакей. Биз андан кийин болсо эми уже эркек балдардын бөлмөсүнө өтүп атабыз. Мынакей биз бул жакка киргенде бул жерде болсо эркек балдардын бөлмөсү. Өзүңүздөр көргөндөй кыз кишиге мындай телевизор, будуар болсо, эркек балдар болсо, анда болгон темирден бекем кровать да, чтоб мындай кайраттуу болгудай. Андан кийин болсо биз кайра холго чыгабыз. Холго чыккандан кийин бул жерде общий дагы бир санузел бар. Мынакей азыр санузелдун иштери бүтө эле экен, бирок бул жерде дагы общий үй бүлө өзү колдонгонго душу менен санузелы бар. Бүгүн 22 январь 2024 жыл. Мынакей үй жыпжылуу. Жыпжылуу да. Эч бир эме жок. Эле отопление жок. Болгону эле кардарыбыз мынакей. Могул эле жылыткыч даже өчүп экен бул да. Керек болгондо эле саябыз дейт да. Биринчи этажда бир кухняда чоң не деп коет жанакы кондиционер жайгашкан экен. Ошол эле кондиционер зима лето экен дагы, азыр көрсөңүздөр болот. И ошол кондиционер менен эле кардарыбыз үйүн толугу менен жылытып алат экен. Баарыбызды кызыктырган суроо бул: эгерде сиз үй салам деп жүргөн болсоңуз, ушул үй канча сомго, канча каражатка салсам болот деген суроо да. Эми ушул баа боюнча баса белгилеп айтып кетчү нерсе, мен ар бир видеодо айтып кетем. Мисалы ушул эле үйдү биз мисалы кардарыбызга 2023 жылдын башында салып бергенбиз. Ошондо кардарыбыз менен 4 миллионго договор түзүп, биз ушул үйдү 4 миллион сомго салып бергенбиз да. Бирок ушул эле үй 4,5 миллион сом болушу мүмкүн, 5 миллион сом болушу мүмкүн. Ал неден зависит этет? Ал деген болсо, бир, сиз фундаментиңиздин бийиктигин канча кыласыз? 60 сантиметр кыласызбы, 80 сантиметр кыласызбы, жана ошондой эле 1 метр кыласызбы дегенден да. Биринчи этаждын, мисалы бул үйдүн бийиктиги 2,80, экинчи этаждын бийиктиги 2,5 да. Балким сиз ал жапысыраак мага, мен аны бийигирээк кылам десеңиз, биринчи этажды биз 3 метр кылабыз, экинчи этаждыкты 2,80 кылабыз. Ошондо ар бир биринчи этаждан 20 сантиметр, экинчи этаждан 20 сантиметр бийиктик кошулганда бул сип панель кетет, гипсокартон кетет, ошондой эле фасадный материал кетет, балдардын работасы кетет, шпаклевка деп отуруп, үйдүн баасы, жана мен айткандай, кымбаттайт да. Же болбосо сиз бул үйдүн кетин сыртын кооздолуп турган фасадный материал мен сары таш кылат элем, фиброцемент кылат элем, же болбосо сайдинг кылат элем десеңиз, ошого жараша дагы, анын баасына жараша дагы сумма өйдөлөп жыгылдыйлат. Дагы бир жолу баса белгилейм. Үй өзү 220 чарчы метр, үйдүн ичинде болсо 4 уктоочу бөлмө, ошондой эле чоң зал, кухня, 2 холл, ошондой эле 2 санузел жана 2 гардероб бар да. Ушундай үй бүгүнкү күндө 4 миллион сомдон 4,5 миллион сомдун тегерегинде айланып калат. Бул суммага нелер кирет? Фундамент материал работасы кирет, ошондой эле дубалыңыздын көтөргөнүңүз кирет, перекрытиясы кирет, экинчи этажды көтөрүп, потолокту жылуулап, крышаңызды жаап, ветровой карниз водостоктордун баарын коюп, фасадын кооздоп, пластиковый терезелериңизди коюп, террасалардын астына болсо вагонка менен кооздоп, ошондой эле сырткы эшиктерди коюп, үйдүн ичине киргенде болсо гипсокартон менен чаптап, гипсокартон үстүнөн биринчи черновой слой шпаклевканы тартып, лестницанын темир каркасын коюп, вентиляционный системаны коюп, полуңузду жылуулап, анын үстүнөн наливной пол куюп туруп, биз сизге үйүңүздү тапшырып беребиз. Ушул суммага материал, работа, доставка жана биздин компаниянын услугасы менен ушундай үй 220 квадратный метр 4 миллиондон 4,5 миллион, 5 миллионго чейин айланып калат. Ал эми так сумманы чыгарыш үчүн сиз биздин офиске келсеңиз, биздин сметчик бала менен отуруп алып туруп, материал, работалардын баарын тапташкандан кийин так анык сумма келип чыгат.